Бүгүн Борбор шаарыбызда жакшы саамалык жаздын жаңырышы менен көчөт отургузуу салтын бул жолу Суперинфо гезити да улантты. Эң алгач гезиттин жамааты менен Супердин форумчулары Бишкек шаарындагы Ататүрк сейил багына жакын жайгашкан кафелердин биринен жолугушту. Андан ата бабадан келаткан салт деп кой союп, бүгүнкү отургузула турган бак өмүрлүү болсун деп бата кылынды. Ушул азыркы тиге турган багыбыз көп жылдар ошо биздин достугубузду, ушу достук багыбыз катары достугубузду даңазлап жүрө берсин. Барыңар аман болгула, баарыбыз ден соолукта бактылуу болгула да. Гезиттин кызматкерлери менен Super KG сайтынын колдонуучулары, тактап айтканда Суперстандын тургундары биргеликте Ататүрк паркына бет алышты. Барып көчөт отургузуу иши кызуу башталып, бул демилге парктын да көркүнө көрк кошуп, көргөн адамдын көзү кубангыдай эле иш-чара болду десек да болот. Муну менен бирге достук багын тигүү үчүн бир топ шоу бизнес өкүлдөрү жана элге белгилүү адамдар келип иш алып барды. Эң алгач өзүнүн ак тилегин айтууну гезиттин президенти Кылычбек Султанов алды. Биз менен кошо өсүп, биз 100гө чыксак, булар 200гө чыгып, биз жөнүндө эстелик болуп кала тургандай болгон бактардан болсун, ар бирибиздин өзүбүз ардап 90га жетпеген адам болушубуз керек, бирок ошондо ар бирибиздин өзүбүздүн багыбыз болот. Ошо ар бирибиз 100гө чыгайлы дагы анан багыбыз бизден 2 эсе көбүрөөк жашап Ошентип макала жазып, компьютер башкарган колдор жана түрдүү кызмат иштеген адамдар бул жолу кетмен күрөк кармап, жаз алды менен жаңылануу символун ишке ашырууга белсене киришти. Бири жер казып, бири көчөт даярдап, бири болсо суу ташып, айтор достук багын тигүү достук маанайда уланып жатты. Бош турган жерине улам денесине жаңы чырпык сайылган сайын кулпуруп, адамзатка ыраазычылык айтып жаткандай туюлду. Супердин форумчулары да чарчоо дегенди билбей, ээриле иштешти. Бул деген албетте үйдө жатып эркиндиктен эмес деңизчи. Сөзсүз түрдө достуктун, жылуу алаканын, турмуштагы активдүүлүктүн белгиси деп эсептейли. Ушул Супердин достук багын тигүү идеясын биринчилерден болуп көтөрүп чыккан форумдун активдүү каарманы Анар эже кубаныч үстүндө буларды айтып берди. Албетте эң биринчи ошо мени кубандырып жатат. Анткени дегенде бул жөнөкөй эле баягы кагазда калып кала турган идея эмес болчу. Бул баягы ошо кагаз бетинде жазылганы менен мынакей азыр ошо кагаз бетиндеги иш жүзүнө ашып канча деген 90дан ашык көчөт отургуздук. 90 ашык көчөт бул келечекте кандай бак болуп берет бизге. Анан кийин нары бери өткөн ушу эс алуу жайындагы ары бери өткөн адамдарга дагы ошо жашыл болуп жакшынакай болуп турса дагы кандай рахат тартуулайт да. Мен үчүн бул абдан кубанычтуу бүгүнкү болуп жаткан нерсе. Күрөктөр жерге матырыла кирип, көчөттөр биринин артынан бири катардагы жоокерлердей тизилип, чакалап куюлган сууну аптыга соруп жатты. Форумчулар менен болгон буга чейинки достук ушул күнү ар бир көчөттүн тамыры менен кошо бекемделди. Иш үстүндөгү ар бир адамдын жүзүнөн ушуну байкоого болот. Ал эми 2010-жылдын Супер ырчы мырзасы наамынын ээси, бир топ хит ырлардын автору Ильяс Абдыразаков өзүнүн бир тууган иниси Ниязды жана Нурлан деген мырзаны ала келди. Анан үчөө арыдан бери ылайыктуу жер таап, көчөтүн сайып жатып, иш учурунда Ильяс өзүнүн инилери менен тааныштырууга үлгүрдү. Анын айтымында эми Нияз менен Нурлан жаңы ырчылардын катарын толуктайт. Талант бар, тааныш жок дегендей болбой, эми эки мырза Ильястын колдоосу менен чоң сахнага кадам койгону турат. Өзгөчө үндүү Каникей да бүгүнкү жашылдандыруу ишинин мыкты каарманы боло алды. Өзүнүн каалоо тилегин жаадырган ырчы Дикен көчөтүнө да жакшы сөздөр арнады. Ушул бакта отургузганга жараша ушундай агым кээк адал иштер жакшы аткарылсын. Жаздын тилеги менен жакшы жыл болсун. Шаймандар карсылдап маңдай терлеткен иштин жүрүшү кызыктуу тамашалар менен да коштолду. Суперстандын оптимист каармандарынын бири, форумда Фианет деген ат менен белгилүү болгон Гүлзат бүгүнкү күндү майрам катары сезип жатканын белгиледи. Абдан жакшы эле ойдобуз. Бул достук багын тигүү биздин форумчулардын көптөн бери тилеп келген ниетибиз болчу. Бүгүнкү ошол достук багын тигүү ишке ашып жатканына абдан кубанычтамын. Анын ар бирибиз ошол бакты тигип жатып ичибизден өзүбүздүн болгон ак ниетибизди, каалоо тилектерибизди айтуу менен тигип жатабыз. Менин атым Устам. Форумга атталганыма 1 жылда болуп калды.
Форумдагы негим азыр бүгүн биз достук багын тегип атабыз, форумчулар бирип. Жаштарды ушундай шаарыбыздын кооздугуна кичине салымын кошсун деп айтмакчымын. Мен Көккөзова Жылдыз, форумдагы атым Айжылдыз. Бүгүнкү күн биз үчүн аябагандай кубанычтуу күн болуп атат. Биз канча жылдан бери десек болот, бул бак тигүү ойду бүгүн ишке ашырып отурабыз. Суперинфо гезитинин жалпы форумчулары, ырчылар баарыбыз деген бак тургузуп аябагандай шаңдуу өтүп жатат. Өзүм атым Темирлан, форумда атым болсо Тему. Бул бак отургузуу идеясы бизде 3 жылдан бери эле жүргөн. Ар бир жумуштун убак сааты болот дегенде, мына бүгүн убак сааты келди окшойт. Кудай буйруп отургузуп атабыз, жер таап. Ошо. Ишенем бул бактар дагы көктөп, чоңоюп, эле салганга ыңгайлуу жай болот го деп. Форумда негим Азалов. Бул форумга 2007-жылы январдан бери кирем. Мен үчүн өзүнчө бир алам. Достор, эң жакшы достор, эң жакын адамдарымды ошол форумдан тапкам. Бүгүн ошол келечек үчүн деп бак отургузуп атабыз. Башкача айтканда бүгүн бизде майрам. Баары форумчу досторум келишти. Буюрса бул жерде бак дүркүрөп өсүп, биз ага келип сугарып, анан жакшы тилектерибиз бар. Анан кийин деле үй бүлөлүү болуп кеткенден кийин деле баарыбыз чогулуп, жолоошууларды уюштуруп, ушул жерге келип майрам уюштуралы деген тилектер бар. Баарына аманчылык каалайм, Кыргызстаныбыз тынчылыкта болсун. Ошондой эле жаштар иштери боюнча министр Алиасбек Алымкулов да бул иш күнүнүн мааниси зор экенин айтып өттү. Кичинемден бери айыл жергесинде чоңоюп, бак тигүүнүн эрежелери мыкты өздөштүргөм деген кыргыз элинин баатыр уулу чын дилден иштеп берип, көчөт сайды. Негизи эле бак отургузуу өмүр берүү бул жакшы белги да. Кыргыздар айтат го, үй сал, үйлөн, балалуу бол, бак тик депчи. Анан Кыргыз боюнча, Кыргыз мамлекети боюнча бүт жерде жакшылдандырып, Кыргызстанды бир гүлдөө өскөн таза коомго айлантуу, жакшыл коомго айлантуу ошол максатта жасалып атат, Кудай буйрса. Бүт Кыргызстан боюнча мынакей биз 10 күндө делек бир декада премьер-министрибиз колдоп берди, 2 айга узарталы. Бул жакшы жөнөлгө экен деп. Бул жаштардын демилгеси болгон, Кудай буйрса. И келечеги бар деп ишенем. Анан микрофон узатуу кезеги Тумар радиосунун диджейлерине жетти. Алар да бул жакшы жөрөлгөгө тилектеш экендиктерин билдиришип, экөөлөп радио тармагында иш алып барган тандемдештер бул жолу да чогуу иштешти. Суперинфо газетасын дал ушул достук багын тигиши менен жана бардыгы ушул жердеги бак дарактардын гүлдөп өсүшү менен каалап өтөбүз. Дал ушул жакшы каалоо тилектерди Суперинфо азаматсыздар. Ушул Жылдыз аллеясы жана албетте Суперинфо аллеясы дүркүрөп башка дарактардан өзгөчөлөнөт деген ниеттемин. Анткени ар бир ушул жака тигип аткан ар бир адамдын колу чын ниетинен топурак салып атат деп ойлойм. Ошондуктан бактар гүлдөйт деп ойлойм. Бардыгы сонун болот деген ишеничтемин. Суперинфонун достук багы бекемделсин, кылымдарга жашасын. Жана биз Тумар радиосу ар дайым Суперинфо менен биргеликдебиз. Суперинфо гезитине жана Суперинфо сайтына чоң рахмат айтабыз. Тумар радиосунун жалпы командасынын атынан келип, азыр бактарактарды отургузуп кеттик. Чоң рахмат. Мына достор, ушул сөз жыланды атайын мен Кара Балтадан алып келдим. Кара Балталык сөз жыланды абдан бышык болушат. Жерге абдан жакшы жардам беришет. Ошондуктан менимче бул бак Кара Балтада бактарды болуп уверенно өсөт да. Ошо игилик сага сөз жылан. Көбөйүп өсө. Тамашоо лигасынын жетекчиси, белгилүү теле алып баруучу Эрмек Нурбаев көчөт отургузуп эле тим болбой, тамашалуу сөздөрү менен көпчүлүктү күлдүргөнгө да жетишти. Анан башкалардан өзгөчөлөнтүп, отургузулган көчөттүн түбүнө өзү жетектеген тамашоонун логотипин келиштери жасады. Достор, жашыл багыбызды тигип бүттүк.
менимче 1-2 жылдан кийин жакшы мөмөсүн берет деп ойлойм. Кандай биздин тамашабыз лигабыздын логотипине жараша кылдык. Ошол четтен күлкү ден соолуктун мүлкү дейт. Менимче биздин багыбыз ар дайым күлүп, жылмайып, маанайын көтөрүп өссө, келечекте эң мыкты чоң бактардын бири болот. Бир эмес, бир 2-3 кылымдарды көрө турган бактардан болот. Анан кийин бир 2-3 кылымдан кийин биздин чеберелерибиз, неберелерибиз келип ушул бактын жанына келгенде, балким биз жөнүндө айтып бермекчи. Рахмат уюштуруучуларга, чоң рахмат сиздерге. Албетте биздин эжекебизге чоң рахмат. Жана ошондой эле Супер Инфо гезитине чоң ыраазычылык билдирем. Ошентип бош турган жер жаш көчөттөр менен кооздолду да калды. Ага кошулуп ар бир көчөткө суу барчу арыктар да тазаланды. Борбор шаарыбыздын кооздугу дагы бир ирет толукталып, жашылданды. Ошентип бул иш ийгиликтүү аяктап, достуктары бекемделген эки тарап кайра кафеге келип, улуттук тамактанылган 5 бармак менен даам сызды. Ал жерде да кызуу сөздөр жүрүп, акырында түрдүү каалоолор менен жыйынтыкталды.